Саламатсызбы? Эгерде биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басып, кошулуп коюуну унутпаңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар? Ошону менен биргеле биздин журт атабыз Сооронбай Шарипович. Мен бүгүн сизге кайрылганымдын эң негизги себеби, мен сиздин атаңыз Шарip аканы абдан жакшы тааныйм. Ал киши убагында жетим балдарга, жетим жесирлерге колдоо көрсөтүп, жардам берип, ач калгандарды тойгозуп, көчөдө калгандардын үстүнө үй кылып берип жүргөн адам болгон. Эч качан жарыялаган эмес. Ал кишинин бир айткан сөзү дайым кулагымда турат. Оң колуң менен бергенди сол колуң билбесин деген сөзү бар эле. Мүмкүн ошол кишинин жетим жесирлерге, бейбечараларга жардам берип, колдоо көрсөтүп жүргөнүнүн негизинде ошолордун сообу тийип, сиз эл башына келсеңиз керек деп ойлойм. Бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт деген сөз бар эмес беле? Мен буга чейин деле бир нече жолу кайрылуу жаздым сизге. Бирок ошол жазган кайрылуума бир дагы жооп ала алган жокмун. Эң өкүнүчтүүсү, чоңунан кичинеси желмогуз дегендей, сизге чындык жетпей, элдин ичинде сиз жөнүндө жагымсыз сөздөр айтылууда. Бирин дагы сиз билбесеңиз керек. Кайсыл жерге барбагын кара кулжугалыктар ээлеп алды дейт. Эң эле жок дегенде дамком болгондагы кара кулжалык дейт. Мен ошого ишенбей бардым бир үйгөчү. Барсам чын эле ошо жерде дамкому кара кулжалык экен. Соке президент болуп турганда мага эч ким тийише албайт дейт. Болгону дамком. Мына ошогон чындык сизге жетпей, сиздин айырыңызга шек келтирген адамдар болуп атат. Сиз атанын баласысыз. Сизден башка балдарына мен бир нерсе деп айта албайм. Мен сизди абдан жакшы билем. Сиз деген мектепте окуп жүргөндөн тартып, намаз окуп, Кудай деген адамсыз. Сиз Кудайдан коркосуз. Адамдын жумшагын адам жейт, жыгачтын жумшагын курт жейт дегендей, сиздин жумшактыгыңыздан, сиздин айлана чөйрөңүз пайдаланып атканына көз жүгүртүп көрүңүзчү. Эң өкүнүчтүүсү, мен ушул Арузат эл куту партиясын ачкан элем. 10 күн жетпей калды деп биз каттоодон өтпөй калдык. Каттоодон өтпөй калганыбызга деле өкүнгөн жокпуз. Биз чоң казатка келип кошулдук. Чоң казатты бүгүнкү күнү өгөй балдарындай, тукул аялынан жаралгандай мамиле жасап, чымынды пилге айландырып, бийликтегилерге мокочо көрсөткөндөр болуп атат. Чоң казаттын негизги максаты сизге жардам берүү, элге жардам берүү. Келечекте Кыргызстанды бүгүнкү көйгөйлөрүн чечип, оор учурларда өйдөдө өк, ылдыйда жөлөк болуп, ушу сиздерге жардам берсек экен деген жалаң билимдүү, илимдүү, бир эле эне тилин билген эмес, 5-6 тилди билген жаштар чогулуп отурат бул жерде. Ошолордун ар биринин сөзүн угуп, ушунчалык мен ыраазы болуп отурам. Энелик мээримимди төккүм келип отурат буларгачы. Акыл насаатымды айтып отурам. Булардын оюнда бийликти тартып алайлы, төңкөрүш жасайлы, же бир башка нерсе жаса берейли деген таптакыр ойлорунда жок. Кайра ошол мамлекетибиздин оңолушуна, келечекке жардам берели деген аракеттери бар. Мен үчүн буларга кошулдум. Мен өзүм 2016 жылы Арузат аял коомдук бирикмесин ачканмын. Аял оңолмоюнча коом оңолбойт деген мааниде. Биз ошонон бери аялдар түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мына канчалаган аялдардын оор акыбалынан чыгарып, туура жолго салып, көп жакшы ийгиликтерди. Урматтуу мекендештер, врач-стоматолог доктор Тилек стоматологиялык кызматтардын төмөнкүлөрүн сунуштайт. Брекет, имплант, протез, тиш салуу жана башка бардык кызматтар. Эң негизгиси жума күндөрү тиш жулуу акысыз. Биздин дарек метро Новослободская, улица Чаянова, 18А. Байланыш телефондору төмөндө көрсөтүлгөн. Жасадык. Ошону менен биргеле эл аралык форумдарды өткөрдүк. 32 боз үйдү тигип, Кыргыздын каада салт үрп-адаттарын даңазаладык. Мына бүгүнкү күнү өзүңүздөр жакшы билесиздер. Айланайын кыргыз калкым. Бир эле түндүк түштүк эмес, урууга, партияга, коомго бөлүнүп,
эмне деген адам болуп кеттик? Биз үчүн ата бабалар канын төкпөдү беле, жанын бербеди беле? Биздин мамлекетибизди мына ошентип сактап калбады беле? Эмне үчүн биз ошолорду ойлобойбуз? Биз деген бүгүнкү күн менен жашап калдык. Мына бүгүн арзыбаган акчага сатылып атабыз. Чубак ажынын бир сөзү мага ушунчалык таасир этти. Мына айтат Чубак ажычы. Сойкулар дагы 1 саатка 1000 сом алат экен. А биздин шайлоочулар ошо сойкуларчалык дагы жок экен деген сөзүн уктум. Мына ошон үчүн келгиле айтайын дегеним, биз келечекти ойлосок, эч качан эч убакта акчага сатылбасак, байлык менен бийлик бүгүн бар, эртең жок. Биз деген элдин назарынан, элдин каргышында калбасак, мына бүгүнкү биздин ошол Арузат эл куту партиясына жазылып бизди колдойм дегендер, көбүнчө мамлекеттик кызматта иштеген аялдар эле. Мына ошол аялдар ыйлап атышат, бизди кысып атат. Чоң казатка кошулсаң жумуштан кет, азыр арызыңы жазгында кеткин деп атат деп ыйлап атышат, сыздап атышат. Мен сизден эч качан күтпөйм мындай нерсени. Сооронбай Шарипович, сиз атанын баласысыз. Сиз эч качан адамдарга зыян келтирбейсиз. Адам эмес, керек болсо чымынга зыяныңыз тийбеген жансыз. Сиз эң таза адамсыз. Мен сизди жакшы билем, мектепте окуп жүргөндөн баштап. Ошо жакшы билгендигим үчүн мен сизге кайрылып атам. Бирок чындыкты сизге жеткирбейт экен. Жалгандарды жеткирип, мактап отуруп, сен жакшысың деп отуруп, жарга барып, жардан кулатып бере турган ошо сиздин өзүңүздүн колтугуңузда жүргөн адамдар. Ошон үчүн сиз кичине ойлонуп, элге дагы көңүл буруп, бара турган жериңизде айтпастан, унчукпай, билдирбестен барып калсаңыз, анан дежурныйларды чогултуп берип атышат сизгечи. Ошо дежурный эмес, калк ичинде аралап билсеңиз, эмне деген сөздөр жүрүп атат бүгүнкү күнү элдин арасында. Мисалы үчүн бул дүйнөгө бир келебиз, бир кетебиз. Биз тарыхы бар улуу кыргыз элбиз. Биз дүйнөнү багындыра турган, дүйнөнү таң калтыра турган касиеттүү элбиз. Ошон үчүн биз кыргыз бололу. Биз ташка, сууга, отко же болбосо мазарга сыйынып аткан жокпуз. Биз бир гана Кудайга сыйынып атабыз. Эне мерими дүйнөнү сактайт деген девиз менен жүрөбүз. Биз бүгүнкү күнү Кыргызстан боюнча 67 000 аял бар менде. Мен эң негизги максатым кыргыз мамлекети оңолуп, Кудай буйруса, жакшы жашоо келет. Мен ошого ишенемин. Жамандын кесепети жакшынын шарапаты дейт. Сиз таза адамсыз. Ошо сизди колдой албай атышат жаныңызда жүргөндөр. Коргой албай атышат. Чындыкты жеткирбей атышат. Ошон үчүн сиздин адресиңизге жамгырдай жагымсыз жаман сөздөр айтылып атат. Каргап атышат элдерчи. Мына ошон үчүн сиз чындыкты угуңуз. Жөнөкөй карапайым үй бүлөдөн чыккан адамсыз. Сизчи Кудай деген үй бүлөдөн чыккан адамсыз. Ошон үчүн сиз ата-энеңиздин, эртеңки өзүңүздөн уланып келе жаткан тукумдарыңыздын келечегин ойлосоңуз, сиз эл менен болуңуз. Бийлик менен байлык бүгүн бар, эртең жок. Сиз Шариптин уулу деген боюнча калыңыз. Шарip аканы жакындан тааныгандар билет. Ошон үчүн акырында кыргыз элиме кайрылуум. Биз бири-бирибизге сын айтканды, жаман эле жагыбызды издегенди коюп, сенде мен кыйынмын дегенди токтотуп, ар бирибиз бири-бирибиздин жакшы жактарыбызды жарыялап, жаманыбызды жашырып, ынтымакка келип, биргели. Жаман дей берсек, жакшысын бизге эч ким бербегенин эске алалы. Эмне болгон күндө дагы биз кыргызбыз. Ошон үчүн келгиле, кыргыз элим, ынтымакка келели. Бири-бирибиздин жаман жагыбызды издебейли. Жакшы жагыбызды издеп таап, биригип, жоктон бар кылалы. Сен билбегенди мен билем, мен билбегенди сен билесиң. Бири-бирибиздин бөскө жерибизди толтуралы. Мына быйылкы жыл биз үчүн өтө оор жыл. Сыноо. Бизде өсүп келаткандарды талкалап, сындырып, өлтүрүп, же түрмөгө тыгып коюш бул жөн эле оюнчуктай сезилип калды. Ошон үчүн биз ордубузга ар бирибиз жаштарды өстүрөлү, жаштарды алып келели, таза жаштарды бийликке. Мына бүгүн канчалаган адамдар айылдарды аралап, агитация жүргүзүп баштаган качан эле
акчаларын берип атат. Жүгүргөндөргө 70.000 сомдон айлык берип атат. Аларды эч ким көрбөй атат. Чоң Казаттын ошол ютубтардан чыгып сүйлөп койгондорду мына силер агитацияны эрте баштап алдыңар деп эскертүү бердиңер. Бул туура эмес. Мыйзам бардыгына бирдей болуш керек. Мен айтайын дегеним ошол. Элди угуңуз, Сооронбай Шарипович, сизден суранам. Мен бир нече жолу кайрылуу жаздым сизге. Бир дагы жооп келген жок. Кече гана мына бир ай мурун жазган катыма кечетен бери жанталашып жооп берип калышты. Түндүк менен түштүктү бириктириш үчүн түндүктөн боз үйдүн жарымын, түштүктөн боз үйдүн жарымын алып келип, ошол түндүк менен түштүктүн кесилишкен жерине ата бабалардан калган эски боз үйдү тургузуп, ошо түштүктүн менмин деген, түндүктүн менмин деген чыгаан жигиттери менен түндүк түштүк мындан ары биз бөлүнбөйбүз. Бөлүнгөндү бөрү жейт. Бөлүнүп кетти кыргыз деп, улуу журтка кеп кетет дегендей, ушулар биригишип, аябай чоң иштерди жасады. Бул дагы болсо сизге берген жардамы, элдердин сизди колдогону, бардыгы эле сизди жаман көрүп аткан жери жок. Сиз президенттикке келип атканда намаз окуган Кудай деген адам келип атат деп сүйүнүшкөн. Мына ошону актаганга сиз аракет кылыңыз. Душмандарды укпаңыз. Жаныңызда жүргөн патхалимдерден алыстаңыз. Айтайын деген сөзүм ошол. Эгерде кээ бирөөлөргө жакпаса, жүрөктү оорткан комментарийларды жазбай эле койсоңор деле болот. Мен президентти дагы дебейм, элим дейм. Кудай Таалам мага өзүңөр жакшы билесиңер, ата берген эмес, эне берген эмес, бир тууган берген эмес, бала берген эмес, элимди берген. Мен элим деп жүргөн аялмын. Жашым 70ке кетип атат. Мени дагы жакындан таанып билбей туруп, эмне деген гана сасыган сөздөрүңөрдү жазасыңар. Бар болгула кыргыздар, бир бололу. Эч качан жамандык көрбөйлү. Келген апааттар бизден айланып өтүп кетсин. Эч качан жаман таасири тийбесин. Жакшылыктарда жолугушалы.